Биринчиден, эгерде Боронов биз иштете албайбыз десе, анда кызматын тапшырып кетсин. Иштете албаса кете берсин. Ошондой эле мамлекеттик мүлк башкаруу фондунун жетекчиси кетсин да. Алар атайын мыйзам менен жана өкмөттүн чечими менен ушул кызматка дайындалган. Иштеткиле деп. Иштете албасаңар кеткиле. Эң оңой сатып жибериш. Эң оңой берип жибериш. Мына 93-96 жылдары мамлекеттик мүлктү талкалап жок кылып, ошондо эсиңерде болсо Аскар Акаев айткан, менчик өткөндөн кийин завод фабрикалар иштеп калат деген. Менчик өткөндөн кийин дарак бактар гүлдөп кетет, жер жыргап калат деп айткан. Миңдеген объекттер сатылган, эчтеке болгон жок да. Саналуу эле ишке кирген. Калгандары бүт баары талкаланып, же жер участке болуп сатылып кеткен, же базарлыкка айланып кеткен да. Ошондуктан бүгүнкү күндө эгерде аэропортко окшогон объекттерди иштете албаса өкмөт, анда бир гана жолу бар, өкмөт кетсин да. Эмне үчүн сатыш керек аны? Алың жетпесе кет да. Жөнөкөй эле принцип. Анан биз түрктөрдү алып келебиз, же кытайларды алып келебиз, же орустарды алып келебиз деп эми жетишет го менимче. Бул стратегиялык объект аэропорт. Коопсуздуктун эң бир борбору да. Анан биз чет өлкөлүктөргө бирөөгө көргөнүбүз ал туура эмес да. Эгерде биз ошол Туркиянын же Кытайдын же Россиянын менеджерин алып келип иштетсек, ал бир жөн. Бирок менчик өткөрбөшүбүз керек. Бул акционердик коом, мамлекеттик үлүшү 90%-дан ашык да. Ошондуктан токтотуш керек. Бул жерде дагы эле баягындай башталып атат да. Сатып жүргөн эң оңой жол да. Анын үчүн акыл кереги жок, аракет кереги жок да. Сатып жүрүңөр болду. Ошондон бир эки жол. Иштете албасаң өзүң кет да.